Жалал Абад областынын Алабука районундагы Көкташ айыл өкмөтү Кыргызстандын эң алыскы аймактарынан чек арага чектеш айыл эли электр энергиясын Өзбекстандан алып кыш мезгилинде 1-2 саат гана жарык берилчү. Свет күйгенде биз телефонду гана зарядкалаганга успеть этебиз деп айтып эле да. Ал тургай унаа жүрүүчү жолу жок Көкташ аймагы кантип аз убакыттын аралыгында эң бай айыл өкмөтүнө айланды. Ага жанаша жайгашкан Көксерек айыл аймагындагы көп жылдары көйгөй жараткан социалдык маселелер кандайча тез чечилүүдө? Казакыбыз болбогондо биз көп отуруп калмакпыз. Кризиске учурамакпыз, жаштарыбыз бар кетип калмак. Өлкө экономикасынын абалын жакшыртууга чоң үмүт арткан, Бозумчактагы кен байытуу иштерин жүргүзүп жаткан Каз Минералс компаниясы менен аймак элинин кызматташууларын кезектеги жер казынасы программасынан көрө аласыздар.